Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө бейшемби Супер ТВда Серек Кейджи сайтынан алынган 15:00 карата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бишкекте бейөкмөт уюмдарга каршы митинг болуп өттү. Бүгүн Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында бейөкмөт уюмдарга каршы тынчтык митингине чыккан жарандар чогулушту. Алардын айтымында бейөкмөт уюмдардын ички саясатка кийлигишүүгө акылары жок. Митингчилер бузукуларга орун жок, гейлерге жол жок деген кыйкырыктар менен чыгышты. Райымбек Матраимовго козголгон кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Мекемеден билдиришкендей, сотко чейин көндүрүштү баштоого интернетте кеңири тараган Райымбек Матраимовдун Дубайда кымбат мүлкү бар экендиги боюнча журналисттик иликтөөнүн материалдары негиз болгон. Бул иштеги чындыкты аныктоо максатында Матраимовдордун чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлктөрүнүн болушу жөнүндө тергөө тарабынан бир нече өлкөнүн компетенттүү органдарына тиешелүү өтүнүчтөр жөнөтүлгөн. Бирок алардын расмий документтерине ылайык Матраимов жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты. Буга байланыштуу жазык процесстик мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен Райымбек Матраимовго карата козголгон кылмыш иши токтотулуп, камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы жокко чыгарылган. Дастан Бекешев педофилдерди бычуу мыйзамын кайра кароону сунуштады. Ал бүгүнкү күндө мындай кылмыштар уланып жатканын айтып, 9 апрелде Кара сууда болгон окуяны эске салды. Биз 5-чакырылыштын депутаттары 2013-жылы балдарды зордуктаган кишилерди химиялык кастрациядан өткөрүү мыйзам долбоорун сунуштаганбыз. Ошол учурда мыйзам долбоору өткөн эмес. Буга Конституция албетте жооп бербейт. Бирок азыр ушундай кылмыштар көп катталып жатат. 9 апрелде 7 жашар кыз зордукталган. Мен президентке кайрылат элем. Бул мыйзам долбоорун кабыл алалы, дейт Бекешев. Бишкектин четиндеги пригородный айылында 15 аял өздөрүнө бензин куюп, өрт коюп жиберишерин айтып коркутушууда. Алар өз талабын айыл өкмөтүнүн имаратында айтышты. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери барды. Акцияга чыккан аялдар жалгыз бой энелер экени айтылат. Алар 3 жыл мурун жеке менчик банктардан насыя алышып, бирок төлөй албай калышкан. Эми насыянын пайызы боюнча карыздарды жоюуну талап кылышууда. Бишкекте Кытай жаранын сабап, анын буюмдарын карактоого шектелип, 28 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, 2020-жылдын 11 октябрь күнү Бишкекте Азият түз бөлүгүндөгү 3 адам Кытай Эл Республикасынын жараны убактылуу жашаган үйгө кирип келишкен. Турак жайга кирип, ал жакта жашагандарды сабап, физикалык күч колдонушуп, ири өлчөмдөгү акча каражатын жана iPhone үлгүсүндөгү уюлдук телефонун, документтерин ээлеп алышкан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыштуу топтун мүчөсү катары Чүй облусунун 1993-жылы туулган тургуну кармалды. Учурда иликтөө иштери уланууда. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев сейрек кездешүүчү генетикалык жүлүң булчуңдарынын атрофиясы диагнозу менен жабыркап жаткан Арузатка жардам берүү маселесин көтөрдү. Ал кыздын өмүрүн сактап калууга аз гана убакыт калганын белгилеп, депутаттарды кайрымдуулук кылууга чакырды. Мен бүгүн Арузат деген кичине кызыбыз боюнча маселени көтөрөйүн дегем. Керек болсо волонтерлор көчө кыдырып, жол чырактарда акча топтоп иштеп жатышат. Корозо айында кичине жардам берип койсок болот эле. Алмаз Акунжанович. Биздин жакшы компанияларыбыз бар. Мегаком, Манас аэропорту, ошолорго жардам бергиле деп тапшырма бербейлиби? Министрлик бир күндүк майнасын берсин. Балким президент өз фондусунан жардам берер. Жогорку кеңештин төрагасы деле өз фондусунан жардам берсин. Ал эле эмес, депутаттардын айлыгынан деле өз ыктыярлары менен бир күндүк же 10 күндүк маянаны которолу. Мен 1 айлык маянамды берейин. Арузаттын 2 айлык эле өмүрү калды, деди депутат. 2 жаштагы Арузат сейрек кездешүүчү генетикалык жүлүң булчуңдарынын атрофиясы диагнозу менен жабыркап келет. Ал салмагы 13 килограммдан аша электе кымбат дары деп аталган Золгенсма дарысын алып үлгүрүүсү керек. Ал дары $2,386,000 турат. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекит Кейджи сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.